Кыргыз тили 2 класс. Мугалим Сапаркулова Чынара Жакыпбековна. Бүгүнкү сабактын темасын тааныштыруудан мурда баарыңарга жагымдуу маанай тартуулайм балдар. Баарыңардын маанайыңар жакшыбы? Анда эмесе сабактын темасына көңүл бурабыз балдар. Бүгүнкү сабактын темасы Нооруз майрамы деп аталат балдар. Нооруз майрамы дегенде кимде кандай эске түшүрүүлөр ассоциация болду карагыла балдар. Көңүл буруп турабыз. Андан сабактын максаты менен таанышабыз. Бүгүнкү сабактын максаты Нооруз майрамы жөнүндө жалпы маалымат алабыз. Башка майрамдан эмнеси менен өзгөчөлөнөт, айырмаланат, аны билебиз. Текст угуу менен сүйлөө кебизди өстүрөбүз балдар. Анда эмесе сүрөткө көңүл бургула балдар. Биринчи сүрөттө биз эмнени көрүп турабыз? Биринчи сүрөткө көңүл бура турган болсок балдар, биринчи сүрөттө кыргыздын улуттук боз, кыргыздардын улуттук кийимдерин кийген адамдарды көрүп атабыз. Кыз келиндер, балдар. Алар эмненин ичинде отурат? Кыргыздын боз үйүнүн ичинде. Ал жерде ар кандай улуттук бизге тиешелүү болгон бүт эмнелер көрүнүп турат. Мына кандай жасалгалар. Андан тышкары мына эгерде дасторконго көңүл бура турган болсок, дасторкондун бетинде эң биринчи эле биздин бүгүнкү сабакка тиешелүү болгон бул мынакей бул жерде дасторкондогу дандын өндүрүлүшү. Бул эмненин белгиси, эмнени билгизет балдар, көңүл бургула. Андан ары мына дасторкондо көбүнчө улуттук тамак аштардын коюлушу бир өзгөчө бир көңүл буруп турат. Андан тышкары мынакей баардык биздин улуттук, биздин кыргыз улутуна тиешелүү болгон бүт нерселерди дагы көрүп турабыз. Андан тышкары бул жерде да улуттук тамак аштар, бул майрамга өтө тиешелүү бул нерсенин баардыгы. Сүрөткө көңүл бургула, андан кийин кайрылганга аракет жасайбыз. Экинчи сүрөттү карагыла. Экинчи сүрөттө дагы бул майрамга тиешелүү. Бул майрамда айылдарда, кыштактарда ушундай жакшы нерселерди көрсөтмө кылып дагы коюшат. Анан өзгөчө бир жакшы бир дасторконго бул көрүк берет. Эмнеден жасалат? Буга да көңүл буруп тургула балдар. Андан кийин эң кызыктуу бүгүнкү сабагыбыздын темасына аябагандай байланыштуу болгон сүрөт бул ошол майрамдын мындайча айтканда бир өзгөчөлүгүн көрсөтүп турат. Мынакей бул өндүрүлгөн буудайдан жасалган бул эмне балдар? Сүмөлөк. Мынакей карагыла, сүмөлөккө көңүл бургула. Мына эң биринчи сүмөлөктү мындай кылып өндүрүп алат. Өндүргөндөн кийин анан бир түн бою ушуну чоң казанга кайнатышат мындай кылып. Андан кийин мындай идиштерге салып, анан эмне кылат? Үйлөргө таркатып берет, ошо бышырган адамдар алып кетет. Эми бул жерде бул сатылып жаткан нерселер болуп жатат. Негизи мындай идишке салынып туруш керек. Бүгүнкү сабактын темасы менен байланыштырып жатат болуш керек деген ойдомун балдар. Так, андан кийин карагыла. Негизи буну кээде сүрөткө көңүл бурсаңар балдар, көп адамдар бул аябагандай даярдык көрүшөт бул майрамга. Бизди силер деле көрүп атат болушуңар, чыгып көргөнүңөр бар болуш керек. Мына бул жерде эң негизги ушул гана майрамда алты бакан же селкинчек деп коет. Буну эмне кылат? Ушул майрамда орнотуп, анан кыз балдар ушинтип тебишет. Мындайча айтканда улуттук оюндардын бир түрү. Андан кийин карагыла, мынакей бул жерде Нооруз деп турат. Нооруз 2018. Аябагандай бир чоң бир шаң менен эмне биздин аянтта майрамдалат. Мына жаздын белгисин ушинтип көрсөтүп берет бизге балдар. Бул жерде бу дагы Нооруз майрамына аябагандай тиешелүү. Анткени Ноорузда сөзсүз түрдө ар бирибиз короо жайыбызды тазалайбыз, үйдө улуттук тамак аштарды жасайбыз жана үйдө эмне кылабыз? Алас
аластайбыз. Ошондо аластаганы биз арча менен аластайбыз. Арча ошо үйдөгү жаман нерселердин баардыгын алып кетет деп дагы ырым жасашат балдар. Буга дагы көңүл бургула. Көрдүңөрбү? Андан кийин эми азыр мен ошол Нооруз майрамы жөнүндө, келип чыгыш тарыхы жөнүндө айтып берем балдар. Силер жөн гана отурбастан бул угуп отургула дагы анан сүрөттөр менен сөз түрдө байланыштыргансыз болбойт. Сүрөттөр менен байланыштырышыбыз керек балдар. Кайра сүрөттөргө кайрылганга аракет жасайбыз. Анда эмесе Нооруз. Илгертен кыргыздар дүйнөнүн башка элдериндей болуп, 4 мезгилдин ар кайсы айларында өздөрүнүн салттуу майрамдарын майрамдап келишкен. Ошол майрамдардын бири Нооруз. Байыркы чыгыш элдеринде, ошонун ичинде кыргыздар да күн түндүн теңелген күнүн жаңы жыл Нооруз деп белгилешкен. Сүмөлөктүн келип чыгышы жөнүндө ар кандай уламалар айтылат. Алсак алардын биринде илгерки өткөн заманда жаркыраган жаздын алгачкы айында калкты ачарчылык каптайт. Эл ичинде өлүм житим көп болот. Элдин айласы куруп, самандай сапырылат. Эл тентейт. Тамак сурап чыркыраган балдардын үндөрү басылбайт. Энелердин айлалары кетип, аргалары түгөнөт. Мындай учурда адамдан амал качып кутулбайт тура. Мейирман энелер бир ойго келишип, ар кимиси колдорунда болгон тамак аштарын ортого чыгарышат. Бирөөсү бир чымчым унун, экинчиси бир кашык майын, үчүнчүсү бир уч талканын, дагы бирөөлөрү 3-4 өрүктүн кагын жана башкаларын чогултушат. Көп түкүрсөк көл болот дегендей, көпчүлүктүн жыйналган тамак аш казандын жарымынан болот. Ага толтура суу куюлуп, от жагылат. Ал кайнайын деп калганда чиедей жаш 9 баласын ээрчитип, жесир аял келет. Ал от жагып отурган аялдарга көзүнүн жашын көлдөтүп, айланайын журтум, казаныңарга кошоор эч нерсем жок. Мына бул 9 тоголок таштан башка эч нерсе таппадым. Жок дегенде алар 9 балама ырыскы болуп кошобушсын деп 100 аарчысына ороп келген таштарын таза жууп, жараткан Алла Таалам калайык калкыма токчулук менен бейпилчиликти алып келсин деп казанга салат. Казан боркулдап кайнай баштайт. Ак элечектүү энелер, байбичелер казанды аралаштырган сайын, айланайын Кудай, ушул көктөм элибизге токчулук менен бак таалайды алып келсин. Журтубуз ачарчылыктан кыйналып кетти. Мол түшүмдүн, берекенин, ден соолуктун жылы болсун дешип тилешет. Табы менен от жагып, казан бүлкүлдөй кайнай берет. Курсактары ачып, чаалыккан балдарын алды кыңылдап ыйлап жатып уйкуга кетет. Казан таң аппак атып калганча кайнайт. Ага салынган ар түркүн нерселердин бурксуган жыты каңылжарды жарат. Эң бир таттуу, жегиликтүү, токчулук даамданып бышат. Ал жакшылап демделип, суугандан кийин идиштерге салынат. Аны жаш кары дебей сөөбөйлөр менен илип жешет. Сүмөлөк 1 айга жетет. Калк ачарчылыктан аман калат. Мындай ширелүү, күлазыктуу, касиеттүү тамакты эл сүмөлөк деп атап алышат. Ошол жылы элдин тилеги кабыл болуп, жаз токчулук алып келет. Эгин укмуштуудай чыгып, мол түшүм алынат. Калк токчулукка белчесинен батат.
Ошол күндөн ушул күнгө чейин ата бабаларыбызды ачарчылыктын апаатынан аман сактап калган касиеттүү сүмөлүк ыйык тамак катары бааланып калат. Кийин ал бара-бара жылды тосуудагы салтанаттуу тамакка айланат. Кыргыздар Нооруз майрамын чоң салтанат менен өткөрүшчү. Ага бир эки эмес, айыл бүткүл кыргыз уруулары катышчу. Тарыхта айтылгандай, Нооруз күндөрүндө согуш токтотулуп, уруу аралык кастыктар жоюлуп, эл чыр чатагын унутуп, таарынгандар элдешкен, жүрөктөргө жылуу сезимдер келген. Нооруз накта элдик майрам болгондуктан, анын өзөгүн элдин байыртадан бери келаткан салт санаасы, үрп адаты, оюн тамашасы түзгөн. Төө ат чабылып, ат үстүндө түрдүү чеберчиликтер көрсөтүлгөн. Балбандар күрөшкө түшүшүп, көзгө атар мергендердин мелдештери өткөрүлчү. Кечкисин ар түрдүү оюндар уюштурулуп, майрам аябагандай кызыктуу өткөрүлөт. Кана эмесе балдар, биз азыр мен силерге текст окуп бердим. Ошол текстте биз эмне жөнүндө маалымат алдыңар деп ойлойсуңар? Ошол тексттен биз эмнелерди биле алдык бүгүнкү тема боюнча көз чаптырсак? Бул тема менен, азыркы мен окуп берген текст менен эмнелер бардыгы байланыштуу. Ана эмесе текстте биринчи абзацка көңүл бурсак, балдар, биринчи абзацта илгертен кыргыздар башка элдердей эле болуп 4 мезгилди ар кайсы айларында өздөрүнүн салттуу майрамдарын майраптап келишкен дейт. Ошолордун бири Нооруз майрамы деп атат. Ошондо биз Нооруз майрамы жөнүндө айтылып атат. Анан ошондой эле байыркы чыгыш элдеринде, ошонун ичинде кыргыздар да күн менен түн тең келгенди жаңы жыл деп, Нооруз деп белгилешкен эди. Ошондо Нооруз майрамы 21 мартта белгиленген дагы, 21 мартта бир суткада 24 саат болсо, ошонун 24 саат тепе-тең эмне болгон экен, 12 сааты күн, жаңы күн жердеги бетине ак баскан карлар кетип, жашыл чөптөр чыгып, алдыңкы эмелер бүчө байлап баштайт, тилтиректер. Нооруздагы бир чоң өзгөчөлүк бул сүмөлөк жөнүндө, сүмөлүктүн келип чыгышы жөнүндө айттык балдар. Сүмөлүктүн ачарчылыкта элди эмне кылып калган экен, аман алып калган экен. Ошонун себептен сүмөлүктүн мындайча айтканда бүгүнкү күнгө чейин жасалып келаткандыгындагы бир өзүнчө зор бир тарыхы бар деп айтсак болот. Эгерде кимде ким жазып алам десеңер, же болбосо сүйлөндү суроолорго жооп берем десеңер, азыркы окулган текстен бир жолу карап, өзүңөр дагы таанышсаңар болот. Негизи уламыш аябагандай кызыктуу уламыш болду, балдар. Андан ары эми биз азыр бул жерден сүрөттөргө көңүл бурабыз, балдар. Сүрөттөрдө бүгүнкү темага, азыркы мен окуп берген темаларга бардыгы байланыштуу. Биринчи сүрөткө көңүл бурсаңар, мына бул баланын колунда сүмөлөк. Анан мына улуттук кийимдерди кийип, майрамы тосулуп жаткандыгы белгиленип жатат. Бул жерде улуттук оюндар ойнотулуп жатат, мына. Мурунда бул азыркы кандай кылып майрамдаган көрсөтөт. Мурундагы ушундай кылып келишкен. Эми балдар, бул жерде мен силерге көңүл бура турган нерсе дагы бар. Бул жерде күн менен түн тогушкон 21 мартты чыгыш элдери жаңы күн кылып, бул өзүнчө
кичинекей подтема болуп эсептелип атат. Миңдеген жылдар өтсө да бул майрамдын формасы менен маңызы болгондой сакталып, чыныгы элдик майрам бойдон калууда. Нооруз майрамын ритуал азыр дагы табигый эмес. Ал эми нооруз күндөрү бул ритуал массалык мүнөзгө ээ болот. Кыргыз эл артисти Жамал Сайдакматова бул күндөрү адатта майрам болгон жерде умай эне болуп аластоо жөрөлгөсүн кылат. Бирок азыр биз Жамал Сайдакматова жөнүндө айтып атабыз, бирок Жамал Сайдакматова жакында көз жумуп кайтыш болуп кетти, балдар. Бирок негизи биздин чоң аянтта Жамал Сайдакматова дайым эмне кылчу экен? Ушул ритуалды жасачу экен. Эми ошол жерде кандай кылып аластаган? Ошого көңүл бургула. Алас, 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 ар баледен калас. Жаңы жыл келди, нооруз келди. Жер жаңырып чөп чыкты, желин жарылып сүт чыкты. Жер бетине жап-жашыл чөп чыкты. О жараткан, жакшылыгыңды аяба. Кампабызга дан толсун, дасторконубузга нан толсун, үлүшүбүзгө мал толсун, аксакалдарыбыз акылман болсун, байбичелерибиз мейирман болсун, келин кыздар ыймандуу болсун, жигиттерибиз ержүрөк баатыр болсун, өлкөбүздө тынчтык болсун, айдан аман, жылдан эсен бололу. Алас, алас, алас деп эмне кылган? Ушинтип ар бир эне үйүн ушинтип аластап, жакшылыкты тилеп, мына карагыла, бул жылдан эсен бололу, айдан аман бололу, ошондо кийинки жылга чейин биз эмне кылайык деп атат? Өсүп, өнүп, жашнакай болуп, ушул дасторкондо жолугушабыз деген ниеттерин ушу алас алас сөзүндө баардыгында эмне кылып кетип атат? Белгилеп кетип жатат. Эми карагыла, 21-чи түн тогушкон, күн менен түн тогушкон деп атат. Буну бир гана силердин эсиңерге айтып кетейин, бир гана кыргыздар майрамдаган эмес, буну бул Орто Азия элиндеги көп, ошол эле өзбектер, ошол эле кыргыздар, ошол эле тажиктер, ошол эле түркмөндөр баардыгы нооруз майрамдап келишкен. Буну сөзсүз түрдө билишиңер керек. Эми нооруздагы эң негизги өзгөчөлүк бул эмне экен? Жаңы жыл деп аталат экен бизче, жаңы күн деп аталат экен. Андан тышкары күн менен түн теңелген күн да болот экен. Ошондо күн менен түндүн кышында билесиңер да, түн узун болот, күн кыска болот. Ал эми 21 мартта күн менен түн эмне кылат экен? Бирдей саатта болот экен. Анан дагы эң негизгиси, ноорузда сүмөлөк бышылат, улуттук тамак аштар коюлат, балдар. Андан тышкары сөз түрдө үйдү арча менен түтөтүп, мына могу сөздөрдүн баардыгын эмне дейт экен? Айтып чыгышат экен. Буну дагы силерде кимдин үйүндө чоң энеси, тай энеси бар болсо, бул жөнүндө силердин маалыматыңар бар болуш керек деген ойдомун, балдар. Мына эгерде кимге кызык болсо, бул маалыматтарды иш дептериңерге жазып алсаңар болот дагы. Иш дептериңерден ар бир сөзүнө маани берип, мына карап көрсөңөр болот. Мисалы, ар баледен калас дейт, жаман нерселерден алыс болоюк деп атат. Жер жаңырып чөп чыкты дейт. Жакшылдангандыгы жөнүндө айтып атат. Жер бети жап-жашыл болгондугу жөнүндө айтып атат. Мынакей жакшылыкты аябаа деп атат. Кампабыз данга толсун, бул көзүндө молчулук, мол түшүм алайык, дасторконубуз нанга толсун деп атат. Булардын баары, бунун ичинде баардыгы жакшы тилектер айтылды, балдар. Аны эмесе, балдар, бүгүнкү теманы жыйынтыктайбыз дагы, үйгө тапшырма алабыз, балдар. Үйгө тапшырманы кунт коюп карагыла, нооруз майрам жөнүндө сүйлөм түзөбүз. Биз бир канча азыр тексттер, нооруз жөнүндө жакшы эле нерселерди айтып кетпедимби? Нооруз майрамда эң негизги өзгөчөлүк кылып, мисалы, нооруз майрамы 21 мартта майрамдалат деп сүйлөм түзсөңөр болот. Нооруз майрамда жаңы жыл деп аталат. Нооруз майрамда арча түтүлөт. Нооруз майрамда улуттук тамак аштар жасалат. Нооруз майрамында күн менен түн теңелет. Нооруз майрамында улуттук оюндар ойнотулат. Мына ушундай эмнелерди, сүйлөмдөрдү түзсөңөр болот. Анда эмесе сабагыбыз бүттү. Саламатта калгыла, балдар.